Bismillah, alhamdulillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah'a çeksiz maqtoolor bolsun. Siz bizde özünün aylardın sultanı olgan ıyık Ramazan ayında uşul жерге gelip özüne ibadat kılıştı, özüne sajda kılıştı, uşul жерде tavaf kılıştı. Allah'ın barızan nasip kılgan eken. Allah bul üçün çeksiz şükürler aytabız. Allah'ım Ramazan ayında kılgan ibadatınızlardı kabul kılsın. Bergen kayrımdılıklarınızlardı, sadakalarınızlardı, tutan orozоңузларды, okuan namaz, tavaf, sayı, kanday amaldарды kılgan bolsoңузlar, Allah'ım ошол амалыңыздарды kabul kılsın. Себеби бул ай şunda bir soğuptor eselenip bere turan ayda turabız. Allah'ım ошол soğuptordan bizge nasip kılgan bolsun. Bardığımızın kılıp atkan ibadatımızı kabul kılgan bolsun. Bu Ramazan ayı Kur'an'da sanalı aylar dep, sanalı gündör dep aytılат. Ayyamen ma'dudat. Эми ошол саналуу күндөрдүн дагы саналуу күндөрү калды. Өзү Рамазан айы өзү саналуу күндөр. Bir жылда 365 күн болсо, ошонун ичинен bir 29-30 күн саналуу күн да. Бирок ошол саналуу күндүн ичинен дагы пайгамбарыбыз акыркы 10 күндүктү баса белгилеп кеткен. Ушул акыркы 10 күндүктө пайгамбарыбыз белди бекем бууп ибадатка катуу киришет эле. Рамазан айында өтө берешен болуп кетет эле. Айрыкча акыркы 10 күндүгүндө катуу киришет эле да. Мына ошол саналуу күндөр. Ошол саналуу күндөрдүн дагы өтүп мына Рамазан айына чыгышына жакындап атат. Ошон үчүн бул күндөрдү ганимет билип, бул күндөрдүн кадырына жетип, Аллахым бизге кайра ушул жерге келишти насип этеби, насип этпейби, Аллах алам. Бүгүн канчалыгын адамдар ушул жерде келип ибадат кылып атабыз. Кийинки Рамазан айына бул адамдардын канчасы жетет, канчасы жетпей калат, бир Аллах алам. Бизге өмүрүбүздүн акырына чейин кайра насип этеби, этпейби, бир Алла билет да. Ошон үчүн буну ганимет билип, ушул айда көбүрөөк ибадатты, көбүрөөк зикирди аткарып калыш керек. Эң өкүнүчтүүсү, көп ажыларыбыз келип, канча акча төлөп келди. Канча орагерчилик, ушу машакат менен келип атабыз. Ибадатыбыз бул жеңил ибадат эмес, өтө бир машакаттуу. Бирок эң өкүнүчтүүсү, ошондой акчасын сарп кылып келип, убактысын сарп кылып келип, көпчүлүгүбүз телефон менен өткөзүп коюп атабыз. Ибадатыбызды күйгүзбөйлү, ирияга айланып кетпесин. Ибадаттарыбыз ирияга айланып кетпесин. Ирия бул амалдарды жок кылып кое турган нерсе да. Биз окуган намазыбызды дагы, берген кайрымдуулугубузду дагы, тавафыбызды дагы бүтүн соткага тартып, Алла билсе болду. Адамдар билиш шарт эмес. Эми анын бизге кереги жок. Биз адамдардын көпчүлүгүн карасаңыз, эми өкүнүчтүүсү, ушу колдорунда сотка болуп калды. Ушу менен ура болуп калды. Ибадат биз зикир кылабызбы? Кандай ибадат кылган болсок, жүрөк, калп hazır болуш керек эле. Ошондо да ажыр сооптор болот. Алланы көбүрөөк зикир кылайлы. Эң ибадаттын жеңили тавап кылың бул жерде. Бул жер тавап башка жерде жок. Тавап кылып калың. Бул жердеги намаз 100 000 намазга барабар. 100 000 намаздан көрө башка жердеги окулган 100 000 намаздан көрө жакшыраак. Бул жердеги. Замзам суу ичиң, тавап кылың. Бул жерде дуа кылып калың. Тавап кылып чарчаганыңызда зикир кылың. Эң оңой ибадат. Hiç болбоду дегенде ошо телефон менен алаксыгандан көрө зикир кылып отуруң. Бул сизден буга дарат алыш дагы шарт эмес. Бул дараты жок адамга дагы, жанабат болуп калган адамга дагы, хайз көрүп калган аял үчүн дагы бул мүмкүн зикир кылыш. Кээ ибадаттар бар. Таваф, сайы, намаз бул бир белгиленген учурда аткарылат. Дарат менен аткарылышы мүмкүн. Кээ буга мүмкүнчүлүк болбой калышы мүмкүн. Бирок зикир деген бул учур тандабайт. Сизге баягындай талаптар дагы жок. Отуруп зикир кыла бересиз да. Эч болбоду дегенде ушу тавафтан чарчап калган болсок, умра кылыштан чарчап кала турган болсок, ушу зикир кылып отурайлы. Телефон чукуп отурандан көрө. Биз орозо мезгилинде Уақытын өткөз үшін телефон менен алектеніп қалдық та.
Бирок бул жерге келип биз ошол жерибизде да айтабыз. Рамазан айының кадырын билгиле. Көп адамдар Рамазан айында кадырына жетпестен өтүп кетет. Ошон үчүн эми айылда болсо дагы бул нерседен кайтарабыз. Бирок мынау жерде, ыйык жерде бул бир мүмкүнчүлүк болуп атат бизге. Ушундай болгон жерде телефон менен өткөзбөй турган болсок убактыбызды. Бул эң бир хасратта, башкача айтканда бул өкүнүч болуп калбасын. Я юхалладина аману зкуруллаха зикран касира. Иман келтирген адамдар, ахирет күнүнө иман келтирген, Аллага иман келтирген, эртең ошол кайра тирилип, ошол сурак эсеп китеп беришине иман келтирген момун мусулмандар, бейиш бар экендигине, дозок бар экендигине иман келтирген момундар Алланы көп зикир кылгыла. Алланы көп зикир кылгыла. Айткан зикириңиз үчүн. Бул жерде алымдар намазды кыяс кылып айткан. Намазды айткан өзү пайгамбарыбыздан. Намаз деген, бирок алымдар кыяс кылып, ар кандай амал дейт. Кыяс дегени салыштырып. Бул жердеги садака дагы, бул жердеги зикир дагы башка жердегилерге караганда жакшы да. Бул жердеги айткан зикириңиз башка жердеги 100 миңден көрө жакшыраак дейт. Садакаңыз, бул жердеги берген садакаңыз, өзү садаканын ар бир садакаңызга өзү 10дон 700ге чейин дейт. Же андан да эселентүү сооп жазылат. Эң төмөнкү ыхластын төмөнкү даражасы 10. А көбүндө чек жок деди. 700 андан да эселентүү жазылат деди. Ирия аралашпаган болсо, Алланын рызалыгы көздө тутулган болсо, садака дагы, садака, зикир, башка ибадаттарды ошо намазга алымдар кыяс кылат. Пайгамбарыбыз айткан өзү намазга деп айткан. Хадис. 100 миң намаздан көрө, башка жерде окулган 100 миң намаздан көрө жакшыраак дейт. Бирок калган амалдар дагы ошого кыяс кылына турган болсо, ошого салыштырыла турган болсо, сиздин бул жердеги айткан зикириңиз, өзү бир айткан зикириңизге канча ажыр сооптор жазылат, башка жерде болсо дагы. Эми бул жерде айтып аткан болсоңуз, башка 100 миң башка жерде айткандан көрө жакшыраак болуп атат да. Ошон үчүн эч болбо дегенде жеңил. Пайгамбар эмне деди? Калиматани хафифатани алал лисан, сакилатани алал мизан, хабибатани алар рахман. Субханаллахи ва бихамдихи, субханаллахи азим. Эки калима бар, эки сөз бар. Эки сүйлөм. Тилге айтканга жеңил. Аллага, Рахманга, Рахман болгон Аллага ушундай жагымдуу. Таразыда сообу өтө көп бериле турган эки калима бар. Булар субханаллахи ва бихамдихи, субханаллахи азим. Караң. Эми ушул зикир эң оңой нерсе экен да. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. Asmanlardın deyit. Elbette asmanlardın yaratılışında, yerдің yaratılışında, gün tündün gezektelişip gelişinde, almaşıp duruşunda akıl eğleri üçün ayet belgiler var. Ayet belgiler var. Akıl eğleri kimdir? Bir nerseni oylap taap koygan adamda Allah Taala akıldı degen жоқ. Bir nerseni jasap çıkarıp koygan adamda akıldı degen жоқ. Akıldılar degeni اَلَّذ۪ينَ يَذْكُرُونَ اللّٰهَ كَثِيرًا اَلَّذ۪ينَ يَذْكُرُونَ اللّٰهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ. Turgan mezgilinde dağı, oturgan mezgilinde dağı, jatkan mezgilinde dağı Allah'ını zikir, fikir kılgan adamlar. Allah'ını daim zikir kılıp esте turan adamlar dedi, akıllı adamlar dedi. Bu adamlar üçün asmanın yaratılışında, yerдің yaratılışında, gün tündün almaşıp duruşunda ayet belirler var dedi. Biz gelip adamlardan jasap koygan nerseler menен vaktimizni ötközüp otabız. Muna ol kuruluşlardı qara. Muna ol monday olup kalıptır. Oşon nerselerden biz sabak alaylı. Adamlar bu yerde gelip bardığız mına ihramda oranı otabız. Arafat'ta turuş biz üçün, Mina'da turuş, Muzdalifa'da turuş biz üçün çok sabak bilgen adamga. Uşulardan Allah'ını tanıylı. Mına ak giyimge giygenden giyin bay menen kembagalдын ayırması yok eken. Allah'ın aldına barganda uşunday ekebиz. Bu kapan giygende boldu da doğru mu? Oşunday da. Aeroporttan ötkende. Mena uşunday kança жылдан beri gelsek dağı şunda bir oyu geldi da. Allah dedim.
Aeroporttan жүгі жеңілдер şunday bir tez ötüp atat. Allah'ım dedim. Bizdin şul aeroportta adamlardan kolundan ötüş şunçalık kıyın. 30 kilogram жүгүбүздөн 1 kilogram 2 kilogram aşıp kete turgan bolsa uşul жерден өтүш кыйын болуп атат. Кыямат күнкү биздин эсебиз кандай болот? Эгер жүгүбүз көп бала турган болсо деген ушундай ой келди да. Эгер ибрат алам деп турган болсоңуз, сабак алам деп турган болсоңуз, сизге фикир кыла турган болсоңуз, өзүбүзгө сабак алганга толтурган мүмкүнчүлүктөр бар да. Караң, ушул ак кийимчен адамдарды карап, бардыгы ихрамга оронуп кетип атат. Сабак алганга ушул нерсе фикир кыла турган болсо, ошон үчүн Tafakkaru fi halqillah ve la tatafakkaru fillah. Sizler Allah'ın mahlukları turusunda fikir kılgıla. Fikringer açıladı. Allah'ın estegile fikir kılgıla. Allah'ın özü turusunda fikir kılgıla. Allah'ın mahlukları turusunda, jaratıp koygan belgileri, ayatları turusunda fikir kılgıla. Biz şunday dünyaya fikir kılabız. Батинкебизди мактай турган болсок 1 saat мактайбыз. Содагерлер туурабы? Шу кожный, американский мындай деп мактай турган болсок 1 saat мактайбыз да. Бирок Алланын кудурети туурусунда, азаматы туурусунда айта албайбыз. Оозубузга калма келбей калат. Неге? Биздин гам, фикир башка нерсе менен болуп калып атат да. Эми үйдө жүргөндө дүйнөнүн гамын кылып аттык. Бирок бул жерге келгенде жок дегенде шу саналуу күндөрдө Алланы зикир кылайлы, фикир кылайлы. Тил менен зикир кылып, жүрөктөн фикир кылайлы. Алланын махлуктары, Алланын жаратканы туурусунда. Зикир кылган бенделер туурусунда Алла айтат: Ана инда занни абди би иза ана معه إذا ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي إذا ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم وإن أتاني شبرا ومن تقرب شبرا تقربت ذراعا ومن تقرب ذراعا تقربت باعا وإن أتاني يمشي أتيته حرولة. Men pendemdin men tuurusunda күмөн кылышындамын dedi. Men pendem менен бирге боламын. Мени кандай күмөн кылган болсо, мен ошондой болом. Мендем мени кечиримдүү, мени кечирет деген болсо, мен ошо pendemдин күнөөлөрүн кечиремин. Ибадаттарын кабыл кылат Аллахым деп ыхлас менен кылган болсо, мен кабыл кыламын. Мен амалдарымды кабыл кылбайт деп күмөн кылган болсо, мен ошо күмөнүндөй болом. Мен туурусунда кандай күмөндө болгон болсо, мен ошондой боламын. Эгер pendem мен ошо pendem менен бирге боламын, биргемин. Эгер мени эстеген болсо, Алланы дайым зикир кылып эстеп жүргөн болсоңуз, Алла сиз менен. Биз качан башыбызга бир мүшкүл иш түшкөндө Алланы эстейбиз. Алланы эстеген болсоңуз, Алла сиз менен. Эгер Алла айтат, бул хадис кудси. Pendem мени зикир кылган болсо, өзүнчө зикир кылган болсо, мен аны өзүмчө зикир кыламын. Вайын закарани фи малаин, эгер бир коомдун ичинде туруп, шундай зикир кылган болсо, мен алардан көрө жакшыраак болгон бир коомдун ичинде аларды эстеймин. Яни периштелердин ичинде аларды эстеймин деп атат. Ким мага бир карыш жакындаган болсо, мен ага бир зира деген ушул, бир зира жакындаймын. Ким бир зира жакындаган болсо, бир кулаш жакындайм. Мага pendem басып келген болсо, мен ага жүгүрүп келемин дейт. Бул деген сөз, сиз бир кечине амал кылган болсоңуз, бул деген сөз, мен бир карыш жакындаган болсо, мен ага бир зира жакындаймын. Бир зира деген ушул. Чыканак. Эме мына мөрүнгө чейинки. Бир зира жакындаймын дегени, кечине амал кылган болсо, мен ага эселенти соопторду беремин дегени. Бир зикир айтып койгон болсоңуз, сизге эселенти соопторду берип атат. Ыхлас менен айткан болсоңуз. Bir namaz okuyup koygan bolsanız qaran, başka jerdegi 100.000 namazdan göre jakşıraak bolup atat. Oşol bir karış jakındasa, bir zira jakından, bir zira jakındagan bolsa deyt. Bir kulaş degeni
Az gana amalına oşonçoluk köp sowaptарды bere berem degeni. Az gana amalında köbrak sowap berem dep atat Allah. Bul mümkünçülüklerdi bileyle. Yaşırın içinizden aytsanız jakşı. Adamların oturgan jerde Allah'ını zikir kılgan bolsa, andan dagı jakşı. İhlas menen bola turgan bolsa, riya aralashpay turgan bolsa, şunday halka, şunday oturup alıp turup zikir kılıp turgan bolsa, bul jakşı eken. Eger bir kavm bir yerde oturup Allah'ını zikir kılgan bolsa, alardı haffathumul melaike, perişteler de alardı kurçak bolat dedi. Ona şul zikir halkası şul. Zikir halkası. Şunday zikir bolup turgan bolsa, perişteler ora bolat. Ve gashiyatuhumur rahma. Alardı Allah'ın rahmatı, Allah'ın mehrimi alardı kurçap durat. Ve nazalat aleyhimus sakina. Alarga beypilçilik düşöt. Alardın yüreklerine tınçılık bolat. Sakina ornaşat. Alar hiç kanda bir gam kaygı olbayt alarda. Allah alardı özünün alında periştelerinin arasında içinde alardı tilge alat. Esteyt. Periştelerin içinde. Periştelerin arasında. Karan. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytat. İza marartum biriyazil cenneti farta'u. Kalu ve ma riyazul cennet. Eğer beyiş gül bahçelerin cennetten ötken bolsaňar, oşolardyň mömelerinden jegile dedi. Oşolardyň mömelerinden faydalangıla. Beyiş bahçelerin ne degende? Hilaq-ı zikir. Zikir halkaları dedi. İlgeri az bizde de oşol ayılda şunday adatlar var. Oturup alıp misal üçün Kur'an okup halka bolup oturatylar. Namazdan keyin şu halka bolup bul da şu sünnette gelgen nerse. Sünnette bar nerse bular. Halka bolup şunday Kur'an okup eski aksakaldarыбыз oturup alıp turup zikir kılışatylar. Zikir kılıp oturup dua kılışatylar. Zikir degende mana dua girip ketet. Zikir, subhanallah, elhamdülillah, Allahu ekber, la havle ve la kuvvete. Şular bardygy zikir. Kur'an okuş. Kur'an'ı bilgen bolsanız Kur'an okun. Kur'an okun. En jakşı zikir mine Kur'an okuş. Her bir tamgasında 10'dan sowap yazılat. Peygamber aytdı men alif lam mim bir tamga degen jok. Alif bir tamga, lam bir tamga, mim bir tamga. Her birine 10'dan sowap yazılat dedi. Peygamberimizin ahli suffa dep koyat Madinada. Kembagallar üçün ahli suffa varlar. Suffa ahli dep koyat bulardı. Jalan muhacirlerin kembagalları üyünde neme üyü yok üstünde. Giyerge giyimi yok. Şunda bir kembagal yaşagan gevirkilerinin şu bir gana giyimi var avrat jaylarına cevap turgan başka giyimi yok. Şunday adamlarla şu ahli suffa dep koyat. Mescid-i Nabavi'nin bir bölümünde atayın oşolarga bizde supa degen bilesizler ama Söre'den bir tür. Oşonda sufa kılıp koygan, oşolar ahli sufa dep koyatlar. Şunda kembagal adamlarla da bular baylardı görüp gözü güyetler. Ya Allah'ım biz de oşonda bir sadaka kılsak dep arzu kılışatylar. Peygamberimize gel bir gün aytıştı. Ya Resulullah dedi. Bu baylar bütün sowaptın barını alıp kete turgan boldu dedi. Baylar bütün ahli dusur dep koyat. Yani bay eleri, baylık eleri bütün sowaptın barını alıp ketdi. Bular biz namaz okuyanday namaz okup atat. Biz oroza tutkanday oroza tutup atat. Aşıkçası bular mallarından sadaka kılıp sowapты alıp ketdi dedi. Degende sizlerde sadaka kıla turgan nerse yok mu dedi. Kanday degende Subhanallah, elhamdülillah, Allahu ekber. Şunu aytiş, şu sadaka dedi. Her bir namazdan keyin 33 yoldan aytıp yürüş sadaka. Şu Subhanallah dep koygan bolsaň sadaka. Bir günü gelişti. Ya Resulallah, bu baylar da uğup alıptır. Bular da şunda zikir kılıp ata turan boldu degende, emi bul Allah'ın fazileti dedi. Allah bunday faziletini kalagan adamlarga beret dedi. Özü kalagan adamlarga beret. Bul emi Allah'ın fazileti dedi. Bana bizge de arzu kılabız. Ey Allah'ım bizde şunda mümkünçülük yok. Zikir kılışka mümkünçülük yok bu. Biroq zikir kılıp atkan mezgilde yürek menen til bir yerde olsun.
zikir tilde aytылып атат, бирок оюбуз башка жакта туруп, магазинди кыдырып жүргөн болсок, анда бул зикирдин соо эң аз болуп калат. Зикир болот, сооп жазылат, бирок өтө аз. Зикир качан күчтүү болот? Тил менен жүрөк бириккенде. Кээде тил менен ичке чарчап калган болсо, жүрөк менен дагы ушул Алланы эстеп отурган болсо, бул жакшы абзел дейт. Кандай болбосун, ошол зикирди айтып атканда тил менен айтылсын да. Эми көпчүлүктүн арасында айтышка мүмкүнчүлүк болбой калган болсо, өзүңүз бир жерде отуруп алып, ушундай Алланы эстеп, зикир кылып, көзүңүзгө жаш келип, ушундай бир ыйлап отурган болсоңуз, канчалык зикир кылган болсоңуз, жүрөгүңүз ачылат. Неге биз ыйлабайбыз? Биздин жүрөктөрүбүз малга, дүйнөгө зикир кылып, ошолорду эстеп, ошолорду ойлоп, кечеги күндүз кантип мал табамын, кантип бала чаканы багамын деп жүрүп, жүрөктөрүбүз дүйнө менен капталып калган, ачылбайт. Булакты билесиздер го, булакты мисалы үчүн көзү бүтүп калган болсо суу чыкпайт. Качан булактын көзүн тазаланганда, жылкылар келип төбөлөп койгон болсо, булактын көзүн басып, ал жерден суу чыкпай калат. Качан булактын көзү ачылганда суу атылып чыгат да. Эгер биз жүрөктөрүбүздөн ушундай бир кам кайгыларды кетирип, жүрөктөрүбүз ушундай тазаланган болсо, көзүбүздөн жаш келет эле. Алланы эстегенде, зикир кылганда. Куран окуп, мына ыктыда кылып, имамдар ыктыда кылып атабыз, намаз окуганда ушундай көздөрүнө жаш келип, ыйлап атышат, туурабы? Бизден ушундай дуа кылабыз, көзүбүздөн жаш чыкпайт. Жүрөктөрүбүз катып калган. Бул зикир менен жумшайт. Зикир менен, фикир менен жүрөктөрүбүз жумшайт. Алланы эч ким жок жерде келип эстеп, көздөрүнөн жаш агып, ыйлаган адам кыямат күнү арштын көлөкөсүндө болот. 7 түрлүү адамды Алла Таала арштын көлөкөсүндө деген. Саб'атун юзиллухумуллаху фи зиллихи yawma la zilla illa zilluhu. Bir rivayetinde Allah özünün kölökösünde деген. Bir rivayetinde arştın kölökösünde деген. Al günü kölökö olboyt. Adamların bardığı mahşarda özünden çıkan terge gevirkisi tizesinden, gevirkisi gindeginden, gevirkisi kökürögünden, bulağına çeyin terge, özünden çıkan terge batıp kalgan mezgilde 7 türlü adamdı Allah Taala şu arştın kölökösüne kılat edi. Mınavul Arafat'ta turuşuğuz, hacılar gelgende, umrada yok, hacılar gelgende Arafat'ta turat günü sıkta. Mahşarda turganga ошол елестетет ошол нерселер. Мисал. Ошонун бу дүйнөдөгү кечене бир мисалы. Ошол Арафатта туруш күн ысыкта. Ошол күнү 7 түрлүү адамды арштын көлөкөсүнө деди. Ошолордун бирөөсү Закараллаха халиян ва фазат айнаху. Алланы эч ким жок жерде эстеп, тилге алып, зикир кылып, көздөрүнөн жаш аккан болсо, өзүндөгү күнөөлөрүн эстеп, Алланын мээримдүүлүгүн, рахматын эстеп, көздөрүнөн жаш агып, көздөрүнөн жаш төккөн болсо, бул адам кыямат күнү арштын көлөкөсүндө болот деди. Күнөөлөрүбүз толтура. Күнөөлөрүбүз толтура. Күнөөлөрдү кылганбыз. Бир өзүбүз билет, бир Алла билет. Ушуну эстеп, Аллахым, мен ушундай күнөөкөр бандаңмын. Менин күнөөлөрүмү кечиргин. Ошол тооба кылышыңыз, истигфар айтышыңыз, ошол дагы зикир болуп эсептелинет. Отуруп алып эч ким жок жерде келип зикир кылып ушу айтылган болсоңуз, көзүңүздөн жашка аккан болсо, утук сиздики. Ушунча жерден келип көзүңүздөн жаш акпай кеткен болсо, онда кыйын. Ушул жерде келдиңиз, күнөөлөрүңүздү эстедиңиз, Алланын ырайымын, Аллах мээримин эстеп, күнөөлөрүңүздү ушундай эстеп, тооба кылып, сиздин көзүңүздөн жаш аккан болсо, иншалла сиздин күнөөлөрүңүз кечирилди дегени. Утук сиздики. Мүмкүнчүлүк тура турат. Алланы канчалаган байлар сооп иштерди кылып атат. Биз мүмкүнчүлүк болбой калабыз. Ошол камбагалдар пайгамбарыбыздан ошо ахли суфа келип айтканда айтты. Бизде ушул колубузда жок деп инсан кээде ушул байларды көрүп, садака кылып аткан, ифтарлык кылып берип аткандарды көрүп туруп, мен да ушундай садака кылсам, ифтарлык кылсам болот эле, мечит курсам болот эле деген ой кетет мисалы үчүн. Ошондо пайгамбарыбыз ошол ахли суфада болгон адамдарга айтты. Силерден Мадинанын чекесинде 5-6 километр узактыкта Батхан Акик деген 2 төө базары бар. Болгон экен ошо пайгамбарыбыз мезгилинде. 2 төө базар, ошол 2 жылга, ушу кеңири жылга экен, ошо төө сатылат экен. Бири Акик, бири Батхан деп. Силерден ким эртең менен ошол 2 төө базарга барып, ошол жерден 2 өркөштүү төөнү айтат экен. Кумавайын деп.
eki örköçtü nar çoң töөнü alıştı kim kaalayt dedi. Oşol bazarga barıp eki tөө satıp alganды kim kaalayt? Hiç kimge ziyan jetkizbestен, biröөнү narazı kılbastан, tuğan menen alakanı üzböstön, bir günöөгө batbastан, kede biz bir dünyany kolga kirgizebиz. Birok oşol dünyany kolga kirgiziş üçün kança günöөгө batabыз. Biröөнү gıybat kılabız, biröөнү kapa kılabız, biröөнү aldayбыз. Narazı kılıp atıp bir dünyany kolga kirgizebиz. Je bolbosam tuğan menen alakanı üzüp, uruşup, talaşıp, tartışıp жүрүp bir dünyany kolga kirgizişibиz mümkün da. Peygamberimiz aytты, oşol eki töөнү силер kolga kirgizseňер dedi. Bul tö öte kımbat nerse Araplarda. Töölөр ayrıkça örköçü çoң töölөр öte kımbat bolat eken. Бүгүnkү күндө oşol 30 000 rialdan 40 000 rialga чейин bolat eken da. Bul degen söz 10 000 dolların aylanasında. Bizdin pulubuzga 8 000, bizde de 10 000 dollarlık atlar var go. Bulakka çabula turgan, to'g'rimi? Bizde bu töölөр, biz atlardı bağlayız. Bular töölөрдү bağlaydı. Ошондой өркөчү çoң töölөрдү ушундай жакшы көрүшөт экен да. Туура арзан töölөр да бар. Бирок 10 000 доллардын айланасында ушундай töölөр болот экен ошондой. Азыркы наркы. Ошондойдон эки төөнү алышты каалайсыңарбы деди. Бардыгыбыз каалайбыз деди. Ким каалабайт? Караң, эч кандай бирөөгө зыяны тийбестен, алаканы туган менен болгон алаканы үзбөстөн, күнөөгө батпастан, жалган сүйлөбөстөн, гыйбат кылбастан барып ушуну алышты ким каалайт эми? Бардыбыз каалайбыз деди. Андай боло турган болсо, эртең менен мечитке барып эки аят үйрөнгөн болсоңор деди. Ошол эки төөдөн көрө жакшыраак деди. Эки төөдөн көрө жакшыраак. 3 ayet үйрөнгөн болсоңор 3 төөдөн көрө жакшыраак деп. 4 ayet 4 төөдөн көрө жакшыраак деди. Мүмкүнчүлүк бар, ошол жерде барып ошону үйрөнгөнгө, ошо Куранды окуганга. Же үйрөнүш, же болбосо үйрөнө албаган болсо, мисалы үчүн кары адамдар бар, биз жаттай албайбыз деши мүмкүн. Жаттай албаган болсо, ошону окуганга. Хадисте келип атат, же ошону үйрөнгөнгө, же окуганга. Деп атат да, ошону үйрөнгөн болсо, же окуган болсо, барып жок деген окуган болсо, мына Куран окугандар бар арабызда. Куран окуй албаган болсо, зикир кылсын. Субханалла, субханалла айтыш барыбыздын колубуздан келет. Алхамдулилла. Кара. Эки аясыңыз, эки төөнү колго киргизгенде соопка ээ болот экенсиз. Эми Куранды баштан аягына чейин окуп чыккан болсоңузчу. Мен айтам, таваф жакшы. Эң абзел нерсе. Бирок кээде чарчап калабыз, туурабы? Бир күндө умра кылып, таваф кылып, намаз окуп чарчап отуруп калган мезгилдерде бекер отурбастан биз дем алганча телефон чукуйбуз. Жок ошол жерде отуруп Куран окуң. Адам Куран окуганда да кээде чарчап калышы мүмкүн. Ошол жерде ушу дем алып отурганча зикир кылың. Субханалла, алхамдулилла, Аллаху акбар. Эң оңой ибадат. Эң оңой ибадат. Сообу да көп. Курандын өзүндө канча аят бар эми? 6246 аят, а? 36. Бисмилла менен эсептегенде 6448 бекен, Аллаху алам. Ушундай аят. Ошону баардыгын окуп чыга турган болсоңуз, Куранды окуп чыга турган болсоңуз, канча төөлүү болуп калгандай болосуз да. Туурабы? Жеңил нерсе, канчалык төө. Эми төө мисалы үчүн бул ахиретке сактап атабыз да. Мүмкүнчүлүктөр бар экен. Аллахым ушул сапарыбыз ушундай бир берекелүү болсун, мөмөлүү болсун. Ушул кылып аткан ибадат кылып атасыздар, зикир кылып атасыздар, тавак кылып атасыздар, алыңыздар жетинче бар, ушул намаз окуп атасыздар. Аллахым ошол сооптордон сиздерге эселентип жазсын. Аллахым кайра ушул жерге келиш насип кылсын. Бул машакаттуу ибадат, машакаттуу сапар. Бирок машакаттуу болсо дагы, ушундай кыйналып аткан болсоңуздар дагы келейин деп Алладан тилеп атасыздар. Кыйын сапар болсо дагы, кыйналган болсок дагы Аллахым дагы келейин. Ушу кыйналып туруп дагы доо кылат. Бул жерде кыйналгандыгыңыз үчүн ажыр сооптор жазылат. Кыйналып машакат чеккендигиңиз үчүн ажыр сооптор жазылат. Аллахым кайра келишти насип кылсын. Хажга келишти насип кылсын. Арафатта Минада турушты насип кылсын. Аллахым биздин зикирлерибизди,
okugan Kur'an ayetlerimizni Allah'ım bizden kabul kılsın. Allah'ım eli yurtubuz tinç bolsun, aman bolsun. Şol saparlarımız Allah'ım başsaldı kılsın. Eli yurtubuzga tinç aman jet olayla. Assalamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah razı olsun ustoz. Bizim sahabımızın saltı boyunca hazır sabahtan keyin biraz acılarımızda sorular olsa sorulardan cevap vermek. Mene damla mende bir soru vardı. Mana bu biz endi 28 gün keldik biz muqim mezheplerle biz ki musafir var. Okuyayım. Muqim var. Kasıp okuyayız. Hasırdı jolda okulat misal üçün. Bir jerge bara turgan bolsanız sapar şol 3 günçülük sapar bola turgan bolsa, az hem Kırgızstandın fatvası boyunca 120 kilometreden ötkenden keyin musafir dep eseptelenет. Özü ar kандай fikirler var da 80 kilometr degenler var, 100 kilometr degenler var, 90 kilometr degenler var. Kırgızstandın fatvası boyunca 120 kilometrde ötkenden keyin musafir dökümünü ötөт dagı. Oşol jolda kasır okulat, barış gelişte. Misal üçün az bizdiki barıp geliş jolda, misal üçün Kuveytke barıp kona turgan bolsak, namaz vakti olup kıla turgan bolsa, oşol yerlerde kasır okulat. Emi bul jaka gelgenden keyin eger 15 günge çeyin turamın degen bolsanız, bu jaka gelgenden keyin kasır okuysiz. 15 günge jetpey turamın dep kelgen bolsa. Eger 15 gün 15 günden köbürak turamın dep kelgen bolsanız, gelgenden başlap muqim bola başlaysiz. Biz Madinada misal üçün gelgende al jerde 4 gün turduk deyim, kasır okuattık. Bu jaka gelgende bu jerde turuşubuz biz 15 günden köp da. Oşon üçün 24 gün bolot al. Oşon üçün bu jerde toluk okup atабыз namazlarыбызda. Kasır okulganda bilesizler onu. 3 rekatlikler toluk okulat, 2 rekat namazlar toluk okulat, 4 rekat farz namazlardı kıskartıp okuyuz. Kıskartıp okuyuz 2 rekat kılıp. Anan sünnetlerin okugan jakşı. Gede misal üçün biz sünnetlerin okuya koyuş gerek anda mınday degenler de var da, yok, okugan jakşı. Vaqt var. Себеби биздин соопты көбүрөөк алайлы деп атпайбызбы? Мүмкүнчүлүк боло турган болсо, ошолорду соопторун алган жакшы. Окушубуз керек. Бул сүннати муаккада. Себеби бул биздин 12 рекет сүннет намаз, биз дайым бизде ушуну окуп, адат кылып, бул сүннети муаккада. Пайгамбарыбыздан аткарыла берип, булар кайра такиттелген сүннет да. Ошон үчүн буларды пайгамбарыбыз окуп жүргөн. Бекемделген сүннеттер. Ошон үчүн буларды мындай мүмкүнчүлүк болуп калган. Бизде мүмкүнчүлүк бар, эч качан шашып атканыбыз жок. Туурабы? Намаз окуганга шарттар бар, дарат алганга мүмкүнчүлүктөр бар. Ошон үчүн бул сүннеттер булар деп буга мындай кош көңүл мамиле кылбастан ошолорду кылышыбыз керек. Керек болсо биз мустахаб амалдарда бул жерде кылыш керек. Айылда кылбай койгон болсо да бул жерде бардык амалдарды толук аткарышка аракет кылып калыш керек. Суролду да кийинкисине да бул демократча касыр боюнча биз жана даваттарда жүргөндө ар кандай ушундай эмелер суроолор көп болду да биз мисалы үчүн эмени парзды кыскартып атабыз да эпендичи касырда 4-2 кылчы анан жана сүннөттүн 4 эмесин окуганда 4 рекет кээбилер ушу айтышат да бизге парзды ошо касыр кылып 2 кылып жеңилдетип берип аткандай биз эмне үчүн 4-тү окушубуз керек кайра 4-тү ушундай маселелер болуп ушундай ар кандай пикирлер болуп мындай Ошону айтып атпаймынбы? Эгер жолдо сапар болуп, машакаттуу болуп кала турган болсо, мүмкүнчүлүк болбой кээде машина таксиде боло турган болсо, сизди күтүп турбай турган болсо, убактар боло турган болсо, анда мүмкүн. Бирок сизде мүмкүнчүлүк боло турган болсо, туура парзга кыскартылды. Сүннөткө мисалы үчүн окубай койсун дегенге неме жок да. Сүннөттү окубагыла деген жок. Бул парзды кыскартканга туура далил бар. Бирок сүннөттө мүмкүнчүлүк боло турган болсо, окуп коюң. Окуган жакшы. Биз азыр сапарда жүрөбүз. Бул жерде нафил ибадаттарды дагы өзү ибадатты кылыштан максаты эмне? Өзгө сооп алыш. Соопту көбөйтүш. Ошон үчүн кандай амал болсо дагы кылына берет. Ал деген сөз эми сүннөттү окулбасын деген эч ким далил жок да. Парзды туура кыскартылды, бирок бул жерде сүннөт окулбасын деген далил жок. Ошо кээбилер ушундай айтат да. Эми парзды туура ал айтышат, парзды кыскартып аткандан кийин сүннөткө окубай койсо боло берет да деп ал өзүнүн пикирин айтат да. Бирок бул жерде парзды кыскартылды, сүннөттү окубай кой дегенге далил жок да. Пайгамбардан парз кыскартылып атканда сүннөттү окуба деген далилди билбейм мен мисалы үчүн.
Алла разы болсын дамла. Алла жаныңыз көтерсін. Мынау Рауза туралы бір айтып берсеңіз, көпчілік ажекелерimiz Раузаға мүмкіншілік болбай қалды да. Ошол умраның амалынан кеміп қалды дегенде бұл жауап. Эми Рауза бул пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын хужрасы менен минбардын арасы бул бейиш бакчаларынан бир бакча деген да. Рауза бул жерде Мадинага келген. Өзү негизи Мадинага келиш умранын ичинде жок өзү. Негизи. Умранын шарттарында дагы, үркүндөрүндө дагы, хажылыкта дагы өзү негизи Мадинага келиш жок өзү. Бирок биз эми ошончо узактан, ошончо акча менен сарп кылып келип атканда эки иштен бир иш şu Madinani dağı, hacıları ошончу Madinani dağı bir paygambarımızın kabrini ziyaret kıla geteyli deşip ошончу Madina бар да. Yani negizi özü umranın şartlarında, anın talaplarında жоқ da öz negizi. Ошон үчүн баягы Madinaga барбай кетип калсаңыз дагы умраңыз башка, ал башка маселе. Эми мечитке барганда Раузага пайгамбардын мечитине барганда пайгамбарга салам айтабыз. Салават салам айтабыз. Тугандардан салам жолдогон болсо алардын саламдарын жеткизебиз. Анан Раузага кирип 2 рекет намаз окуш мүмкүнчүлүгү боло турган болсо ошол жерде кирип окуган жакшы. Болбосо мечиттин кайсы жеринде бар 2 рекет намаз окуган болсо боло берет. Боло берет. Эгер биз бир сүннөттү, алымдар муну мустахаб амал деген да. Бир сүннөт мустахаб амалды аткарамын деп адамдарды түртүп, адамдарды капа кылып, бирибиз менен көңүл ооргандан көрө ошол амалды аткарбай койгон жакшы болуп калат. Бирөөлөрдүн көңүлүн оорткан. Мүмкүнчүлүк болсо, бирөөгө зыян тийбей турган болсо, ошондо барып аткарып койсо, бул жакшы амал. Кээде эми салават айтыш боюнча да ушул жерде бир айтып кое турган нерсе, адамдарыбыз пайгамбарыбыздын баягы кабырына жете албай калгандар бер жактан туруп алба деп салават айтып атат. Салават айтыла берет. Бирок бер жактан туруп салам жолдоп атат. Салаватты ушул жерде айтсак да болот, кайсы жерде айтсак да болот. Ошол адамдар, илимsiz адамдар, ошол пайгамбарыбыздын мечитин карап туруп дуа кылып атат. Бул ширкке апарып кое турган амалдардан болуп калат. Ушулардан сактаныш керек. Дуа бул Аллага дуа кылынат. Дуа кыла турган болсок, эң абзели кыблага карап туруп дуа кылынат. О немеге пайгамбарыбыздын кабырына карап туруп деме болбойт. Салам айтылат, эгер пайгамбарыбыздын кабырынын жанына бара турган болсок, жанында болсок, салам айтабыз. Салам айтабыз. Салаватты эми кайсы жерде айтсак боло берет. Саламды пайгамбарыбыздын кабырынын жанына барганда салам айтылат. Эгер бирөөлөр дагы салам жолдогон болсо, ошонун жанында барып салам жолдойбуз. Узактан туруп салам жолдонулбайт. Же болбосо узактан туруп алып туруп пайгамбарыбыздын кабырына карап дуа кылынбайт. Ошол көрүнүштөр болуп калып атат да. Анан Раузага дагы айтам, Раузага кириш мүмкүнчүлүк болсо кирилет. Мүмкүнчүлүк болбосо ал жерге умрам кабыл болбой калды эми деген бир шек күмөн болбосун сиздерде. Дагы бир айтып кое турган нерсе. Мисалы үчүн мына көп угабыз Кара Таш туурусунда. Кара Ташка барганда шуну барганда адамдар сурап калат. Кара Ташка жеттиңби? Өптүңбү? Жок, жете албадым. Жетиш керек эле да, өбүш керек эле деген нерселер болуп калат да. Анан сизде бир күмөн пайда болуп калат да, менин ибадатым кабыл болбой калды. Жок. Ага мүмкүн болсо жетип өбүп коюлат. Өпкөндө дагы Умар ибн Хаттабтын айткан сөзү бар. Кара Таш, сен бир ташсың. Сенден пайда да зыян да келбейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өпкөндүгүнү көрбөгөнүмдө мен өппөйт элем. Пайгамбар өпкөндүгү үчүн гана өбүп атамын деген да. Эгер жетип мүмкүнчүлүк болуп калса, ушундай сөз айтылат. Болбосо ага биздин умрабыздын, хаждын кабыл болушуна эч кандай анын тиешеси жок да. Болсо узактан гана бисмилlah Аллаху акбар деп тийгизип колду өбүп коебуз. Болбосо алыстан ушундай кылып өтүп кете беребиз. Кабага бар адамдар асылып алба деп жай намаздарын алып барган кийимдеринин ушундай баягы сүрүп неме болуп атат мындай сүртүп. Ушулардын баардыгы жок нерселер. Туура эмес нерселер да. Жетип калган болсок, Үрүкү Яман деп койду. Үрүкү Яманга барып ошого сылап коюлат. Болбосо ошол жерге Роббана атина фид дунья хасана ва фил ахирати хасана ва кина азабаннар. Деп ошол дуаны окуп өтүп кетиле берет. Азыр жок. Ошон үчүн сиздерде баягындай күмөн кетип калбасын да, эми Кара Ташка жетпей калдык, буяга кандай болот экен деген бир сарсана болбосун. Айланып өтсө болду. Айланып өтсө ошол таваф.
негизги тавап. Ошо кара таштан башталат, кара таштан бүтөт. Ошо. Кете хизмет tutmayız. Ev aldığına azar emet sama da karıştırmış. Ne adam kullanırsa aslında var oşulur neme tavuk koyuyor. Эми мына ажыга адамдарды алып келип жүрүп көрөбүз да. Көп адамдар ошо кара ташка жетиш үчүн күчтүүлөр, анча-мынча алсыздарга ушундай бир азар жеткизип, ынтылып, дүртүп, акыры барып кара ташка жетет да. Эми ога жетиш сүннөт болуп туруп, аны өөп коюш. Жетип калса, бирок берки адамды ошондой тыгында барып ага азар жеткизип, анын көңүлүн оорутуш, аны капа кылыш, ага азар жеткизиш бул харам да. Эң чоң күнөө да. Bir haramga yol verip koyuyor bir sünnet atkaramın der. Al emin jetip kalsa sünnet. Jetpey kalsa al bir jaktan atkarıp koysa da oşol sünnet ada ola beret. Ayaldardın oşol jerge misal üçün Karataşka jetemin dep ayaldardın girip olat. Ayaldarga mümkün emes takır. Ayaldar oşol sırtından aylanış gerek. Erkeklerden özün sal etiyat kılış gerek. Alıp erkeklerin arasına aralap girip ketiş ayalдар üçün haram bolуп эсептелет. Этажда айламаганда бир да, этажда айламак. Этажда айланабы, ошо жакындан айланабы эч кандай айырмасы жок. Эркектерге көп аралашпаш керек. Araplar bunu ayarlar, bütün düşüyor. Эми бизде биринчиден баягы Kendinden hem koptu. эми кара кийимселе биз араб дейбиз да. Жок, бул жердеги өзү жергиликтүү эл аз эле. Жергиликтүү элди эсептеп келсеңиз 100гө бирден туура келбей калыштагы мүмкүн, Аллах алам. Бул жердеги кара кийимчендердин көпчүлүгү Пакистан, Сирия, Ирак, Египет ушул мамлекеттерден келет, Ирандан келет. Биз ошолорду карап эле кара кийимчен болсо эле араб дейбиз да. Анан узун көйнөк кийип алса эле бардыгын араб деп ойлойбуз эркектерине. Жок, ал биз келип биз дагы эле узун көйнөк кийип алып атпайбыз ушул жерде жүргөндө. Бул араб элдери көп. 20-30 араб мамлекети бар өзү. Ошолор бардыгы эле ошондо узун көйнөк кийет. Көйнөктөрүн карасаңыз айырмаланат. Пакистандан келгендер узун көйнөк кийет. Египет, Сирия ушул мамлекеттердин да узун көйнөктөрү бар да. Биз бардыгы эле араб дейбиз да. Анан экинчиден булардын арасында дагы илимсиздери бар. Ушул жергиликтүү арабтардын арасында дагы илимдүүлөрү бар, илимсизи бар. Müşrikler de var da. Müşrikteri var degende. Эми misal bizden gelip atpayбы? Bizden dagы эле misal үчүн ар кандай адамдар келип атат. Намазга эми жыгылганыбыз келип атабыз. Эми динди таанып атканыбыз келип атабыз. Атасын акча таап баласы жөнөтүп койгон, көп динди билбей келип, ушул жерде келип үйрөнүп, деп динди таанып атабыз. Куд ошол сыяктуу, ошол четтен келген адамдардын дагы ар кандай адамдар келип атат. Биз аларга карап туруп, динге баа берип койбойлу да. Динди түшүнүп туруп, ошол адамдарды бул адамдын кылганы динге туура келип атат, же туура келбей атат деп туруп, динди карап туруп адамдарды баа берели. Адамдарга карап туруп динге эмес. Ama birden barгандан кийин той маселесинде. Той эң бир чоң бир түйшүк болуп атат да бизгечи ушул нерсечи, проблема да мындайча айтканда. Муну эми ушул сапардан баргандан кийин өзү эң жакшысы, мисалы, биз жашоону өзүбүзгө татаал кылып алганбыз, кыйын кылып алганбыз. Өзүңүздүн жакындарыңызды чакырып, алып барган ошол замзам суудан, курмадан ошолорго берип койсоңуз болду. Бизде жылкы сойбосо, бир бодо мал сойбосо, же бир кой сойбосо, ал ихсан дебей калдык да, аны той дебей калдык. Сиз алып барган нерсени алыңыз жетишинче, майлем кой сойгонго мүмкүнчүлүгүңүз болгон болсо, майле. Эгер атаңдашпастан, бирөө менен ушул мынадан мен кемимми дебестен кылган болсоңуз, алыңыз жеткен болсо, ал үчүн сооп жазылат. Жакшылыгыңызды бөлүшкөн болсоңуз. Бирок бирөө менен мына бул жылкы сойду, мен дагы жылкы соёюн деп атандашкан болсоңуз, эч кандай сооп жок. Эч кандай сооп жок. Барып ошол замзам суудан берген болсоңуз, курмадан берип ошолорго ошол өзүңүздүн курсанчылыгыңызды бөлүшкөн болсоңуз, анда сүннөткө ылайык иш кылдыңыз. Бирок атандашып, мындан мен кем каламбы деп ушундай бир баягы басма бас деп коет го, атандашып ушундай болуп кеткен болсо, анда эч кандай сооп жок. Биз өзүбүздү кыйнабайлы. Günah tayda kalamız. Кайра күнөө топтоп алышыбыз мүмкүн. Мен айта турган нерсе ушул барып алуубуз жетишинче. Баягы көрпөңө карап, бутуң узат дегендей, ушул өзүнүн акыбалыга карап туруп,
koşuna kolongdordu çakırıp koysa mümkün. Biroq çoğ zangıratıp toy bergenden, düngüretip toy bergenden gereği yok. Kaç juup koyuşuyorsun? Жууп коюшубуз мүмкүн соопторубузду кайра. Анан ич нерсе кылбайм десеңиз дагы зордук жок. Бизде кээ бир жерлерде ушундай бир жакшы адаттар бар. Саар менен курма, замзам суунду апарып туруп мечиттерге берип коет жамаатка. Men geldim degan. Эми барып жамаат менен ушул өзүнүн бияктагы көргөн билгендерин бөлүшүп, жакшы нерселеринен баягыларга баягы каргузар деп коет го. Жакшы бир өзүнүн бир жакшы сөздөрүн айтып, анан алып барган замзам суудан берип, белек печкеге болсо ошолорду берип коет болду. Биздики барды алданмай болуп атат. Көргөзмө кылып калды. Көргөзмө. Кара суудан алабыз бүтүн буюм тайымдарды. Алып коюп койгонбуз, ушул жерден таркатып берем деп. О берге адамды алып аткандар да биле турган болуп калды. Бардыгы биздики баягы Аллахтын рызалыгы үчүн эмес, баягы кожо көрсүн болуп калды да. Ошол нерселерди жыйыштырыш керек. Кереги жок. Онон көрө ушул берсеңиз, ушул жерден апарып жакшы саналаштарыңызга, кошунаңыз болушу мүмкүн, ака укаларыңыз болушу мүмкүн, ошолорго эми белек берген жакшы. Себеби хадисте бири-бириңерге белек бергиле деген да. Белек берип койгон болсоңуз, ошолорго бир жакшылыгыңызды бөлүшсөңүз болот. Бирок баягындай кылып жасалма. Hamma kelgan odamga bera olsa. Onday qilish ham bu yo'q, bo'lmagan narsa. Onday desangiz ham bunday da tavsiya ham. Sizning bu yerni chamarada joyingiz tolib qoldi. Ayaqa qatib ko'tarib oldi bizim ayaqda bu yerdan olgan narsani necha kiloga sen olib 30 kilogram. Yo'q. Borib ona misol bu yerdan çay namazı başladı bir başka neyse olurdu satana sapsama böyle kettiler alıp çalıp. Ajaka, siz özünüzdün yakın adamlarınız var, baldarınız var, kızlarınız var, aka-ukalarınız var. Oşolorga aparıp belekten çoğun kiçinesinden ketpeyt. Köngünüzden çıkar oşoga bir dop verip koyuyoruz bu. Je bolsam bir misvak, tasbih, şoşon nerseni uşu yaktan tabarruk dep aparıp bergen bolsanız, yani uşunda bir mazar basıp geldi, uşunda uzaktan atayın uşol жерден de. Anan emi al жерден alıp eldin bardığına tarkatışka emi siz mildet tümesiz. Doğru. Anan oşan ayt tutam. Oşol özünüzge layık ele alıp barıp şu jakınlarınızga berip koysanız bolat. Biz özümüz kıynabayız degen narsa. Minnatdor bo'lmaydi, to'g'rimi? Qo'y bergandan ipi bilan bermadi degan ekan, to'g'rimi? Shunday da. Kurma bilen zamzam bergen en jakşı. Kurma zamzam. En jakşısı şu zamzam menen kurma alыңыздар. Kalgan nerse ошол өзү Кытайдан келет. Bu yerде тасписи, жай намазы, ол өзүндө кара сууда толтура. Onu aparsanız da bilet, bunu şu yerden alsa gerek deydi. Ondan göre şu kurma zamzam. En jakşısı şu kurma zamzamdan alыңыздар. Kengire alıp, şunu barıp bersеңиздер болот. Unutup kaldım, hemen esletip koyayım. Acaba kurmasını iki faydası var dediniz mi? Kanday dediniz? Acaba kurmasın kim günlüğe 7'den jеген bolsa, al adamga sıyqır ziyan jetkizbeyt dedi. U ziyanı tibeyt degende, saartan geç geçeyim. Samun wala sehrun degende, sıyqır dağı tasir etmeydi, oşol geç geçeyim tasir etmeyt dedi. Günlüğe 7'den jep jürgen bolsa. Allah razı olsun. Ana dua kılaydı. Amin. Elhamdülillah. Allah'ım. Elhamdülillah. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vel akibetul muttaqin. Ve salatu ve selamu ve rasulihi Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Allah'ım barımızdan kılgan ibadatlarımız özün kabul kılgın. Amin. Ramazan ayındağı şu tutkan orozalarımızda Allah'ım özün kabul kıl. Şu жерде ıyıl жерге gelip mına acılarımız, okan namazlarını, zikirlerini, Kur'an okuyatışat, katın Kur'an kılıp, tavaflarını Allah'ım özün kabul kılgın. Allah'ım yübüllerine tınçılık, bereke vergen, dualarını kabul kılgın Allah'ım. Şu saparlarımız baysaldı olsun, tınçaman eli cütüze jeteyle, zürriyatımızda Allah'ım özün dinine hizmet kılatıran kılgın. Bizge bu dünyada ahirette jakşı nerselerni nasip etken. Bizge ömür versen İslam'ın içinde kıl, İslam menen yaşap ötüşünü nasip etken.
Ölüm bersen la ilahe illallah Muhammedur Rasulullah kalimasını aytып iman менен жан бериш насip etken. Bizi can açığынан, kavur azabından, dozaq azabından saqtagın. Elibizge, jurtubuzga tınçılık ber, amanlık bergin. Bizden Kırgızstan mamleketimizdagi önükкен mamleketlerden bolsun. Şu koşulan mamleketlerimiz menен tınç bolaylı. Mamleketimiz özünün qarızından qutulup, şu önügüp aldığa jılsın. Allah'ım dıyqançılıklarımıza, mal dünyamıza, sodamıza Allah'ım özün bereke vergen. İşlerimiz daim ilgari kılgın. Mamleket başında turgan jetekçilerimizge, bütün mamleketin ar qanday tarmağında işlep atkan uulдарыбызга, kızlarыбызга Allah'ım ömürlerini berekeli kılgın. Allah'ım alardan maksat tileklerine jetkizgen. Bizde ar qanday jamanlıklardan oğlak kılgın. Oğurlarыбызга Allah'ım özün şifa vergen. Başlarına bir müşkül düşkönlerden, qarızga batıp kalganların Allah'ım qarızdan kurtulup, oşol müşküllerinden arıltkın. Bizge bu dünyada ahirette jakşı neselerini nasip etken. Rabbena atina fid dunya hasana ve fil ahireti hasana ve qina azaban nar. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Tamam.